Чубак Ажынын адвокаты болдум 11-жылдан каза болгонго чейин. Ушул кызыкта ушул кандай болуп келип калдыңыз Чубак Ажыга? Чубак Ажыга мен өтө Сизди кимдер сунуштады же кандай? Эч ким сунуштаган жок. Бизди эмеге чакырган тиги билим министрине. Биз ушинтип кайта ушундай сексага кирелди атабыз. Жок өтүп кетти. Анан мектептин формасын киргизелди атабыз. Анан кыздарга тизеден өйдөрөк юбка кийсин, анан балдар кийсин деп ошонто отуруп, ошондо Дүйшен Ажы бар болчу, Бакыт бар болчу, Нурдинов, мен эки укук коргоочу катары чакырган эксперт катары Чубак Ажы ошондо фатва бөлүмүнүн чоңулчу. Аны чакырган ошол жерде мен таанышып калганбыз. Ошол жерде көз карашыбыз бирип кеткен. Ошондон биз Чубак Ажыда катуу чыкты, биз да катуу чыктык. Ошо менен эме бирин-бирибиздин мусулманчылыкка көз карашы туура келип калгандыктан ошо менен нак болуп калдык. Анан кийин Чубак Ажы муфти болуп калды, мени чакырып калды. Ошондой мага юрист болуп бер, бизде ичип жеп кеткендер көп болуп атыптыр, тигине болуптур, ошого кичине жардам бер деди. Ушундай муфтияттан көп карыз калып кеткен, бербейт экен, ошону өндөп бергенге жардам бериңиз деди. Макул дедим. Ошондо деди 11 миллион сом фонд түшкөн экен. Бакиев анда муфтиятка. Аны 9 машина түшкөн экен. Ошон башага жок болуп калыптыр. Аны караса, мурунку муфтилерден биздин эле бийликтер кол салып жиберип алып кетип калышыптыр. Анан мен ошонун баарын жия баштап, тере баштадым да, баарын кустура баштадык. Ала баштаганда Чубак Ажыга да жакпай калды бийлик. Анан Чубак Ажынын үстүнөн сразу иш козгошту. Жеп койду, ичип койду деп. Бири козгошту. Анын ичпеген жебегенин 2 жыл жүрдүк дал деп. 2,5 жыл жүрдүк. Жогорку сотко чейин берип. Район сот тактаса, жок туура эмес тактады деп, баш прокурор Айда Салянов кайта сотко берет. Анан эмеге барабыз деди, шаардын сотуна. Аны шаардын соту туура эмес чыгарды деп туруп кайта жогорку сотко барса. Анан жогорку сот акырында чек койгон. Чубак Ажынын иштеген иштери ичкен эмес, жеген эмес, туура жүргүзөт деп ошону чек койгон. Ама ал бүткөндөн кийин жарым жылдан эле Чубак Ажыга экстремист деп козгошот. Кайра эле дароо эле. Андан кийин Чубак Ажыга экстремист бүткөндөн кийин Чубак Ажы 2 ай алып тур деп анда да козгосот. Ошо 3 иш козгоп ачат Чубак Ажы. Анан ал басылгандан кийин деп бассак, андан дагы Чубак Ажыга экстремисттик көз карашы бар экен деп кайта дин комиссиядан кайта эксперт түсүп, мен документ турат да. Чубак Ажыга иш козгоюш деп турганда, Чубак Ажынын маркмакш өтүп кетет. Өтүп кетпесе ал козголмок. Ал жерде эмне жаткан? Баягы шиялар ким деген бир китеп чыккан да. Ооба. Биздин нарында кичинекей китеп чыккан. Ия. Ооба. Биздин нарында Ага хандын университети бар. Эртең кыргыз менен кыргыз чабыштар турган бар. Алардын окуса дин саясаты бөлөкчө, эртең экиге кыргыз бөлүп коет деп, ошентип жазып, анан бүт далил менен жазып берсе, ошону экстремист деп чыгышкан. Ошо китеби аягына чейин чыкпай калган да. Эгер өтүп кетип, 4 жолу кылмыш иш Чубак Ажыга козгон. Ошо мен коргоп жүргөм. Ошондо коргоп жүргөм 11-жылы. Тагы экөөм бирип Садыр Жапаровду ошо коргоп жүргөм. Жеке Садыр Жапаров эмес. Мына мен молдок эмес. Саясатчыларды коргоп жүрдүм да. Анын ичине мынакей бул жерде көрсөтсөңүз кимдерди коргогон? Мына бул жер саясатчылар. Садыр Жапаров, Ташиев, Талант Мамытов, бул Курманкул Зулушев, Матыев алып иштеген. 4 турган 5-өөнө тең мен адвокаттык иш жазадым. Иштерим коргоп жүрдүм. 1 жыл коргон жокмун, 5 жыл. Өзгөчө мен Садыр Жапаровдун үй бүлөсүн, агасын, инисин, келинин, туугандарын, балдарын барын бери коргоп жүрбөдүм бе. Мына анын чыкар мынакей Бектур Асанов мына отурат, аны коргодум. Кубанычбек Кадыров саясатчы, жана зам министр болгон болчу.
Анан Эрнис Карбеков мына ушулардын баарын коргоп келгем. Барды жекеле мындай эменен коргон жокмун да мен. Мен тандаган жокмун. Бул саясатчы экен, бул карапайым экен, мага бүт айырмасы жок болчу. Мен бардым. Ошондо мынакей биз коргоп отурганда мына демек Шарабидин болуп коргоп жүрөбүз. Мына Садыр Жапаров артта отурат ошол жерде. Муну да андан чыкар кимди да коргообуз мынакей ким Канек Осмоналиев. Канек Осмоналиев эме тил комиссиянын директору болуп турбайбы? Мына ошондо камакта отурганда муну дагы коргоом. Муну дагы. Андан кийин мынакей мына Садыр Жапаровдун Сабыр деген агасы. Ба митинг өткөрүп аткан экинчи адам. Бул болсо Канек Осмоналиев. Митингде жүрүшкөн, баарды мына колдоп отушкан. Ошону колдоп атканда мен өкөнтөн коргоп, аз жерден камап коердөн Сабыр Жапаровду. Мен кимге айткам, Канек Осмоналиев, сиз сиз штабтын Садыр Жапаровдун короо комитетинин башчысы болдуңуз. Эл баа билет дедим. Сиз муну эч жок деп четке калып коюңуз дедим. Сиздин эле бир сөзүңүз дедим. Жок, сиздин жаныңызга отуруп көп калганат десем, менин тилим алып Садырды каматтырбай койду. Эгер ооба биз менен Садыр Жапаровдун агасы Сабыр чоо болгон уюштурган комитетке катышкан десе, түз эле камап койгон. Анын микрофон менен сүйлөп атат деди. Ооба келди, как бир тууганы катары сүйлөп койду деп койду мына. Ошон үчүн гана камалбай калган. Аны мынакей Садырды союп кеткенде деп айтышкан түрмөдөн. Бул өтө жашыруун сыр болуп калды. Министр айтып атпайбы? Өзүн сойду аны. Тигинде мындай. Ал эмес, анын сырын бар, мен жакшы билем. Кантип союлган, эмне болгон, кантип болгон. Мен билем да. Эми аны купуя болуп калсын. Мына бул соттун ичинде турам. Онун ошондо баарын сот коюп, соттор менен милицияларды сот коюп, милицияларды соттошуп аткан кесим. Иш жүзүндө. Мына момда болгон, тигинде болгон деп. Андан кийин ошо Садырдын Жапаровдун митинг өткөрүп атканда момдай кишилер бар болчу. Момдук кишилер милициялар камашып, эметип, бул Чингисхан деген таласык жигит экен. Садырды да тааныбайт, билбейт. Биз Садыр деп кыйкырып жүрсөк, бул ошо менен Садыр болуп кетип, Садырдын фанаты болуп калган да. Таластан келип камалып атат. Экинчи жолу камалып. Биринчи жолу таластан Садыр деп кыйкырган үчүн бир камалды. Бияктан келип камалды. Борбордон экинчи жолу. Эми ошуга дагы бир ыраазычылык эч ким айткан жок. Бакшка. Канча 5-6 баласын чагып келген болчу. Чыңса. Андан кийин мына Садыр Жапаровдун мына балдарын сабап аткан кес болчу. Мына. Уруп. Бул жогорку сотто отурганбыз. Ошондо. Ошол мына ушулардын баарын башында мен жүрүп аттым да. Баракелде ага. Ошол мен билгенден өтө көп юридикалык жактан жабыркаган элдердин укуктарын коргоп келесиз. Анан өзгөчө дагы бул жерден айта кете турган маселе ошол баягы жол эрежелери боюнча дагы эмгектериңиз өтө көп. Ооба. Да кыскача айтып берем. Анан Садыр Жапаров мындай бийликке келерде. Максат Ажы мен болуп туруп Садырдын ушундай иман саган кирискен атат, дегенде мындай кылат деп Садырдын даңаз алып жүрдүк. Барлык мусулмандын арасында. Анан Садыр инаугурациянын алдында келердин алдында Садыр момда келип муфтиятка отуруп. Могу жерде Садыр отурат, мен отуруп, баары тең диний агылымдар отурат. Ошондо минтип мактады. Акин Токталиев дейт, менин адвокатым болчу. Дин коомун жакшы тааныгандыктан, жакшы билгендиктен силерге укум бердим, силерге койдум, кошо иштешип силердин көйгөңөрдү, маселеңерди бирдем болсо чечип турат, бирдем болсо мага жеткизип турат, айтып турат, ошого чечип берем деп ошентип айтып, ошондо Абдушукур отурат. Абдушукурга айтты. Абдушукурду мен зам министр кылам деди. Биз
иман сабагын киргизе жатканда. Мектептин бүт барына аны Абдушкур соту. Бизде мугалимдер жетеби, жетпейби, сабак бергенде Абдушкур айтты. Бизде окуп бүткөн көп диний алымдар кадрларыбыз бар. Кадрыбыз бар. Жетет, бар жетет деген. Ошону сиз көзөмөлгө сиз турасыз деп Абдушкур элдин көзүнчө ошентип айтып кеткен. Андан кийин эле биркен эле Facebook'ка эме деп чыгып атат. Момжа Садыр Жапаровда момда Баткенде элдер чогулуп ачат да. Мун эметип Рахматулло тигилер өчүп Facebook'та. Биз Садыр Жапаров айтты дейт. Сөз берди дейт. Инаугурациядан кийин Акин Токталиевди акыйдасы туура эмес деп бир шултоо менен жумуштан алып салабызса өз кишиси коебуз. Момда оошерин арасында турган ушуну жыйналышта турган айткан. Аны ошондо мен чыгып айтып атам. Мени кызматтан алсаңар жөндөп коесуңар дедим. Үмүтпөй эле. Элге шылдың кылбай эле. Өзү айтып атпайбы? Акин Токталиев биздин экс адвокатын дейт. Дини экстремисттик көз караш болуп кетти деп. Ошон үчүн кызматтан алып койдум деп. Анан ошондуктан мен баягы сотко бергеним ошо болчу Садырды. Мени дин экстремист көз карашта экенимди амир болуп кеткенимдин далилдеп бергиле деп. Ошол эме менен аны мына кемесе турат деген. Ба Садырдын аялы кимдин аялы турат деген. Атамбаевдин. Мурун Атамбаевдин Садырдын аялы бизге жардам бергиле элди чакырып аткан коомго. Эртең соту болот, сотко келип катышкыла, бизди кыстап атат, кыйнап атат деп жүргөн кез болчу да ошол. Ошондой эмелер бар. Ошентип анан да бир эмени айтпай кеттим. Мен мусулман адвокат болуп жүргөн, короп жүргөндөн Садыр түрмөдө жатканда бул китепти алып бардым. Садыр дедим. Чубак ажы сага батасын берди. Сени президент болот деп атышат. Кудайдан суранып атам деп айтты. Ал Чубак ажы мүтүп кетти да. Чубак ажынын үйүндө тойгон бар да. Тойгон жанында тойгон бар болчу. Чубак ажы анан жанында тага ким жүрчү? Азыр командасы. Командасы. Анан ошентип Сабырдын үйүнө келип отуруп айтты. Мен дейт Акин акамды дейт. Сиздерге таңып бир тууган кылып бекитип атам, берип атам деди. Ошо мен бир тууган болуп кол үзбөй жүр. Акин ака Садырдын колун үзбө. Садырга колуңдан келинче жардам бер. Мага кандай жардам берип атсаң, ошондой жардам бер деп осуятын айтып кеткен. Садырга мен Кудайдан суранып, баарын суранып, эртелгесин президент болот, эл келсе мусулмандарга жардам берет. Жана сен чыгарган китепке көңүл бурат деп. Анан Садырга түрмөдө жаткан айттым, 1700 киши мыйзамсыз соттолуп кеткен. Бүт далилдер менен чыгардым. Эгер бул далил туура болбой калса да мен соттоп койшот дедим. Көп кишилер мүттүм да. Ооба. Бул китепти жокко чыгарып койшот дедим. Анан ошентип айтсам, Садыр айткан, "Ооба, макул, мен түрмөдө, мен да көрүп атам, жоон тери менен сезип атам, түрмөдө канчадан киши мыйзамсыз соттолуп кеттир. Эгер түрмөдөн аман эсен чыгып бийликке мен келип калсам, ревизия жасайбыз, мыйзамсыз соттолуп кеткен 70-75% түрмө жатып, ошонун баарын тең амнистия кылып чыгарабыз деген. Аны аткарган жок анысы. Аны мына ошондо эметип айтып. Жакшы.